Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2024-жылы чыгып болгон окуядан алынган Карина аттуу тасманы көрөбүз. 4 жаштагы Карина ити менен токойдо ойноп жүрүп жоголуп кетип, ар тараптан жардамчылар келип Каринаны токойдон 12 күн издешип, бирок такыр эле табышпай, күчтүү куткаруучулар дагы жоголгон кызды өлдү деген тыянакка келе башташат. Анда эмесе чындыгында окуянын аягы кандай болуп бүттү, биргеликте көрөлү. Лес шумных не любит. Успокойся, Карина. Тасманын башталышы караңгы токойдо колчураган көтөрүп алып куткаруучулардын бири айкабы бара жаткандыгын көрөбүз. Ал бир мезгилде чуңкурду байкап, аны чукулап жатып, артынан кичинекей баланын колу чыгып көзүн жапса, чочуп ойгонуп кетет. Көрсө айкабы уктап жатып эле түш көргөн экен. Бир мезгилде ага коңгуроо кылып жумушка өтө бат келишин суранышып, айкабы жумушуна барса башка куткаруучулар дагы өтө катуу даярданып жатышыптыр. Көрсө Алек Минск аймагынын Олом кыштагында 4 жаштагы Карина деген кыз жоголуп кеткен болот. Биз ушул жерде бул окуя Орусиянын Якутия аймагында болгондугун түшүнөбүз. Анткени каармандарыбыз көздөрү чымшыйып, бизден эч эле айырмасы жок экендиги көрүнүп турат. Кандай болбосун куткаруучулар бара турган жерине жетип, дароо эле ишке киришип, дрондорду учуруп токойду издөө иш-чарасын катуу башташты. Бир мезгилде ал жерге тергөөчүлөрдүн бири Левин дагы келип, жагдайды толугу менен түшүнүүнүн аракетин көрө баштайт. Ал биринчи эле жоголгон кыздын апасы 21 жаштагы Фаинадан сурак алып, андан соң Фаинанын чоң атасынан дагы жагдай негизинен кандай болгондугун сураштыра башташат. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Көрсө жоголуп кеткен Карина Фаина менен Роберт деген жигиттин ортосунда никесиз төрөлгөн кыз экен. Кыз жоголгон учурда чоң энесинин жанында болуп, чоң энеси кызды жоголду деп ойлобой, Роберт менен кетти деп 4 күндөн кийин гана кыздын жоголгонун билишиптир. Анткени Роберт кеткен күндөн кийин 4 күн өтүп кайтып келип, аны менен кызы кетпегендигин айтып, ошондо гана каармандарыбыз куткаруучуларга кабар берип, Каринанын жоголгондугун билишет. Анда Левин Каринанын чоң энесинин үйүнө келип, андан дагы сурак ала баштады. Тергөөчү чоң энеси Татьянага орой мамиле кылып, ага катуу суроолорду берип, сиз деги эмне деген чоң эне сиздин небереңизди карап койсоңуз болбойбу эле? Эмнеге аны 4 күн бою атасы менен кетти деп кабатыр албай жүрө бердиңиз? Деги жоопкерчилик деген барбы сизде десе, чоң энеси жооп бергиси келбей, менин кан басымым көтөрүлүп жатат, мени кыйнабагылачы деп эле тескери карап жатып алат. Бул убакта тартип сакчылар Каринанын атасы Роберттен дагы сурак алып, аларды күбө катар эмес, Каринанын жоголуусуна тиешелери бар деп аларды күмөндүү карай башташты. Бирок тергөөчүлөрдө Каринанын атасы Робертке дагы жана чоң энеси Татьянага да каршы эч кандай далили жок эле. Ошол мезгилде эле кадр алмашып, биз 4 күн мурдагы болгон окуяларды көрө баштайбыз. Анда кичинекей кыз уйкудан туруп эшикке чыгып, бети колун жууп, чачын таранып, үн алгысын жандырып, тамактанып олтуруп калат. Бир мезгилде анын жанына жакшы көргөн ити Найда келсе, ага тамак берем деп жатып, табактарынын бирин сындырып алып, чоң энеси ойгонуп кетип, эмне кылып жатасың, үн алгынын добушун пасайтчы деп урушуп коет. Анда Карина идиштин сынганын чоң энесине көргөзүүсү келбей, эшикке алып чыгып көмүп салып, чоң энем көрүп калса, эмне сага акча асмандан түшүп атабы деп урушат деп ити менен сүйлөшүп жаткан. Бир мезгилде эле ал жерде атасы жумуштары менен келип, кызына тийип кетүүнү чечиптир. Анда каарманыбыз атасын көргөнүнө кубанып, сен тиги учак менен келем дедиң эле го, мен ошого түшөм деп жатканмын да. Мен дагы сени менен барайынчы десе, атасы жок кызым, бул жолу тиги учак менен келе албадык. Азыр болсо жумушума шашылып жатам деп кызынын маңдайынан өбүп ал жерден кетип калат. Көрсө Роберт өрт өчүргүч болуп иштеп, бул убакта токойдо өрттөр чыгып, ал буйрук боюнча ар тарапка барып иштеп турчу. Бир мезгилде эле Каринанын чоң энеси ойгонуп, сен идишти дагы сындырдыңбы деп кыйкыра баштап, муну уккан Карина ити Найданы ээрчитип алып эле чуркап качып жөнөдү. Көрсө кыштактан алыс эмес жерде чоң атасы менен апасы чөп чаап жаткан экен. Анда Карина ошол жака барам деп чөптөр чөмөлөктөнүп турган жерден өтүп, ити алдыга чуркап кеткендиктен анын артынан ээрчип эле токойго кирип кетет. Бул окуядан кийин 4 күн өтүп, Роберт кайрадан кызын көргөнү келип, Каринанын чоң атасы менен чоң энесине жолугса, алар тескерисинче сен кызды алып кетпедиң беле деп ага суроо салышат. Көрсө ошентип 4 күн өткөндөн кийин гана кыздын жоголгону билиниптир. Погоди, ты ее не забрал? Нет, она осталась, а мы поехали в Кичи. Тасма кайрадан бүгүнкү күндөргө кайтып издөө иши башталып, көптөгөн куткаруучулар келип, ал эле эмес жергиликтүү тургундар дагы кошулушат. Куткаруучуларга эң эле биринчи Фаинанын чоң атасы жардам берет. Көрсө Карина бул адамга чебере экен. Ал Каринаны издегенче жамандык болбосо экен деп жакшылыктан гана үмүт кылып, бирок көзүнөн жаш тегеренип, азыркы учурда токойлордо өрттөр болуп жаткандыктан, жырткычтар уяларынан чыгып ар тарапка качышы мүмкүн деп айтат. Демек Карина жырткычтардын алдынан чыкса, аларга жем болуп кетиши толук ыктымал болчу. Кандай болбосун куткаруучулар жергиликтүү тургундарга издөө ишин кандай кылыш керек экендигин үйрөтүшүп, ал жакта атайын бөлүкчө түзүшүп, күнү түнү издөө ишин улантышат.
4 күн мурда токойго кирип кеткен Карина болсо ал жакта каалагандай ойноп, тыйын чычкандарды аңдып акыры чарчап үйүнө кетүүгө шашат. Бирок андан алыс эмес жерде аюунун жүргөндүгү байкалып, Карина ити менен качып жөнөп, токойду аралап өзү деле кайда качкандыгын түшүнбөй, сыягы ошондон кийин жоголуп кеткен окшойт. Куткаруучулар болсо Каринанын үйдөгү кийимдерин итке жыттатып, бирок иттер анын изине такыр түшө алышпай, кийимдери бардыгы жуулуп калгандыктан айнадан башка эч кандай жыт чыкпай коет. Тергөөчү Левин болсо өзүнүн ишин улантып, кошуна колондордун бардыгын сурак алып, кээ бирин коркутуп үркүтүп үйлөрүн дагы тинте баштайт. Анан дагы ал эмнегедир Каринанын апасы Фаинадан жана чоң энеси Татьянадан күмөн санай баштады. Анткени Фаина көп сүйлөбөгөн акыл эси кемирактай көрүнсө, Татьяна болсо такыр эле жооп бергиси келбей жаткан. Ошондуктан ал Татьянанын үйүнө атайын жашыруун видео байкоо коюп, ал буга чейин кан басымым көтөрүлдү дегендиги менен эч ким жок учурда туруп эле жүргөндүгүн көрүшөт. Ошондуктан Левин куткаруучулардын дагы алдына чыгып, биз бул жерде жоголгон кызды издеп жатабыз. Бирок эсиңерде болсун, кылмышты дагы четке какпайбыз. Эгер токойдон күмөндүү нерсе көрүп калсаңар, дароо кабар бергиле. Анда эмесе ишке киришиктүү адамдар дагы издөөгө жөнөшүп, токойдо музоонун өлүп жаткан денесин көрүшүп, ал жакта аюунун жүргөндүгү билинип, адамдардын кээ бири куралыбыз жок болсо, аюу кол салса эмне кылабыз деп артка кайта башташат. Марш! 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 Пошли! Бирок көпчүлүгү кыздын токойдо жалгыз экендигин ойлонушуп, издөөсүн улантышты. Чоң атасы Убай болсо такыр талыкпай үйүнө тамак ашка гана келип, атын минип алып куткаруучулардан өзүнчө издей баштайт. Каринанын жоголгонуна канча күн өттү белгисиз. Биз ушул убакта гана Каринанын тип-түрү аман эсен экендигин көрөбүз. Ал итин Айда менен биргеликте токойду аралап кайда бара жаткандыгын өзү деле билбей, бирок үйүн издеп аракетин токтотпой кете берет. Кичинекей каарманыбызга анын жанында жүргөн ити жана кыялданган фантазиялары гана жардам берип жатты окшойт. Анткени курсагы ачкан Карина оюнда ар кандай тамактарды элестетип, түнү болсо уктаган мезгилде итинин жанында жылуу жатып алчу. Бул убакта куткаруучуларга атайын багыттагы жоокерлер дагы жөнөтүлүп, жада калса аңчылар дагы келишип, алардын максаты токойдогу аюуларды атып жок кылып, алардын ичин жарып, эгер өлтүрүлгөн аюулардын ашказанынан кыздын изин таба турган болсо, издөө ишин токтотушмак. Күндөрдүн биринде жамгыр жаап, Каринанын кийими толугу менен суу болуп, кичинекей кыз алдан тайып жамгырдын жаап жаткандыгына карабай эле олтурган жеринен уктай баштайт. Чоң ата Убай болсо издөөсүн улантып бир күнү Дарьядан суранды. Эгер менин чеберемди сен алып кеткен болсоң, анын денесин мага кайтарып берчи. Мен аны адамдай кылып жерге бергим келет. Эгер сенин алдында күнөөлүү болсом, мени кечир. Бул башыма түшкөн эмне болгон тагдыр болду деп көз жашын токтото алган жок. Бул убакта Карина бара жаткан жолунда сазга туш келип, ал жерден жөрмөлөп өтө баштап, чарчаганынан ордунан турса такыр эле кыймылдай албай калды. Карина ыйлагысы келип апасын чакырып жатса, анын көзүнө чоң атасы көрүнүп, токой ыйлактарды жаман көрөт, сен андан көрө өзүңдү колго алганын кызым. Сен күчтүүсүң деп кайрадан көзүнө көрүнбөй калат. Көрсө каарманыбыздын жанындагы ити Найда анын чоң атасы болуп көрүнүп жаткан экен. Анда Карина итин жанына чакырып, анын мойнундагы жипке асылып, иттин жардамы менен саздан чыгып кеткенге дагы мүмкүнчүлүк болду. Саздан чыккан Карина үстүндөгү кийим менен бут кийимин чечип ыргытып, андан нары токойду көздөп ити менен сапарын улайт. Бул убакта каарманыбыздын жоголгонуна дээрлик бир жума толуп калган. Анда куткаруучулар олтуруп сүйлөшүп, эми кандай кылабыз деп алдыңкы иштерди мерчемдеп, негизи куткаруу иши 10 күн жүрөт, андан нары табылбаса издөө иши дагы басаңдайт деп сүйлөшүшүп, анан дагы бири-бирине буга чейинки жоголгон адамдар тууралуу окуяларды айтып беришет. Карина болсо түн окумда адаттагыдай эле ити менен биргеликте далдоо жерди таап, ал жерге жатып алып, эртеси күнү туруп сапарын улап, бирок бул убакта курсагы дагы ачып, көзүнө ар кандай нерселер көрүнө баштайт. Ал эле эмес, каарманыбыз ити экөөнүн алдынан бир мезгилде аюу чыгып калат. Анда Карина эмне кылышын билбей колуна сойул ала баштаса, ошол жерде учак пайда болуп, аюу учактын үнүнөн качып кетип, Карина дагы ал жерде ити менен качат. Сыягы каарманыбыз куткаруучулардан өтө деле алыс эмес окшойт. Кандай болбосун, каарманыбыз бир мезгилде токойдон бүлдүркөндөрдү таап, алар менен курсагын тойгозуп, токойдон ити Найданы дагы жоготуп алып, талдын түбүндө олтуруп алып ыйлай баштайт. Көрсө ити куткаруучулар топтолгон жака келиптир. Анда каармандарыбызга иттин келгендиги табышмак болуп калат. Бир жагынан Карина алыс эмес жерде экен деп ойлошсо, экинчи жагынан балким Карина өлүп калгандан кийин ити баса берди деп ойлонушуп, кандай болбосун бул убакта издөөгө 10 күн өтүп калгандыктан башчылык тараптан коңгуроо келет. Анда башчысы айкаууга арадан 10 күн өттү, эми издөө ишин токтоткула. Азыр өрт өчүргөнгө дагы адамдар керек, ошол жака келгиле десе, айкауу такыр бул нерсеге көнгүсү келбей, биз дагы 2 күн издешибиз керек деген чечимге келип, башчысынын буйругун аткарбай, адамдарына жар салып биздин издөө ишибиз уланат. Үмүттү үзбөйлү, кызды сөзсүз табабыз десе, адамдардын арасынан эбак эле өлүп калган кызды издей беребизби дегендер дагы чыкпай койгон жок.
Ошентип куткаруучулар акыркы 2 күндүк мүмкүнчүлүк менен издеп башташып, Айхау алар жайгашкан жерден өтө деле алыс эмес көпүрөнүн астын карай баштайт. Каарманыбыз бир мезгилде ошол жерден кичинекей кыздын жыңайлак изин көрдү. Анда Айхау башка шериктерин чакырып кубанычы койнуна батпай эң биринчи белгини тапкандыгына сүйүнүп, демек ал жыңайлак болсо бул жерден алыска бара албайт. Биз ушул аймакты дагы бир жолу текшерип чыгалы деп даярдык көрө башташты. Көрсө алар буга чейин бул аймакты текшерип кетишкен экен. Эртеси күнү куткаруучулар жанагы көпүрөнүн алына чөйрөсүн издеп башташып, бир бөлүгү сууну кечип сууну дагы издей беришет. Ошол учурда эле арасынан бирөөсү мен жака келгиле деп бардыгына кыйкыра баштады. Я на нее чуть не наступил. Малышка, тише, тише, не по... Ошентип арадан 12 күн өтүп куткаруучулардын аракети менен Карина аман эсен табылат. Анда Айхау анын жанына келип Каринаны чочуп калбасын деп анын атын сурап, "Сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң?" десе, Карина "Мен үйүмө бара жатканмын. Сен менин үйүмдү билесиңби?" деп кайрадан Айхаудан сурайт. Ошондо гана куткаруучулар Каринанын акыл эси жайында экендигин түшүнүп, ага суу берип жылуу ороп алып көтөрүп жөнөштү. Нашли! Высылайте машину! Бул кабар кыштакка жетип, Каринанын үй бүлөсү ал тирүү табылдыбы, өлүк табылдыбы түшүнө алышпай, баштарын кармап кубанарын же кайгырарын билбей күтүп олтурушту. Ошентип бул жаңылык бүткүл кыштакты кубанты окуяга күбө болгондордун бардыгы көз жашын кармай алышпай, бардыгы ыйлашып куткаруучуларга ыраазычылыктарын билдирип жатышты. Биз тасманын аягында чыныгы окуядан тартылган кадрларды жана Каринанын табылган учурун көрөбүз. Бул тасма тартылган учурда чыныгы жашоодогу Карина 14 жашка чыгып, азыркы учурда дагы Якутияда жашап балет бийси менен машыгат экен. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бардык жолдор жабыктай сезилсе дагы жакшылыктан эч качан үмүтүбүздү үзбөйлү. Я оставил флягу с чаем в лесу. Хорошая была фляга. Я поменялся с тайгой. Флягу за Карину. Хороший обмен, мужики. Очень хороший.